Саламатсызбы, азыр жол маселелери боюнча мыйзам долбоорлору каралууда. Бул мыйзамга тиешелүү сиз да мыйзам долбоорлорун жазгансыз, инициатор катары, демилгечи катары. Ошол мыйзам долбоорлорунун өзгөчөлүгү, анан келечекте иштеп калса натыйжасы тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат, бул азыркы каралып аткан мыйзам негизинен баягы келечекте боло турган менчик, арендага бериле турган баягы платный жолдор дегендей, ошолорго байланыштуураак болуп атат негизги өзгөртүүсү. Анан кароо, тутуу, кармоо боюнчачы баягы сапатын ошого байланыштуу өзгөртүүлөр алып келиптир өкмөт тарабынан. Ошол карап атабыз. Бул эми негизги өзгөртүү ушул шаарларды айланып өткөн объезд жолдорубуз бар да, ошолордун көпчүлүгүн ошо ГКЧПга бергенге мыйзамдык база түзүү боюнча. Мисалы бир ишкерлер келсе, ушул жолду арендага бергенге болот да, мамлекет тарабынан. Арендага берсе, алар жолду жасап, ошол өзүнүн акчасын чыгарганча платный кылып, анан кийин кайра мамлекетке өткөрүп бере турганга ылайыкталган мыйзам болуп атат азыр каралган. Ошо канчалык натыйжасын берет деп ойлойсуз? Негизи канчалык мамлекеттик казынага пайда алып келет дейсиз? Эми азыр өзүбүздүн казынабызда жол кароого, жолду оңдогонго каражат жетпей атат да. Ошого байланыштуу бул мыйзамды көпчүлүк колдоп атышат. Жеке ишкерлик, жеке өнөктөштүк менен куруп койгон бул жакшы эле нерсе го дейм да.